Şu oydan olsa da bir mına жашай тургандага ыңгайлуураак кылып бергенде майлы да. Сапсын биз караусуз калдык. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз мен түшүнгө чейин түшүнбөйм. Kanalizasiya turbası var. Bizdечи kanalizasiya turbaсын туура эмес орноткондугу үчүн жайында жанагындай канализациядан жарылуулар пайда болуп, андан чыккан жанагы отходдордун бардыгы домдун аркасына жайылып, абдан сасык жыт, чымын чиркейлердин бардыгы каптап, элди жайында дагы аябай катуу ыңгайсыздыкка алып келип атат да. 2 жылдан бери жашап атабыз, бирок договордогу эч нерсеси бүткөн эмес. Эч нерсени жасап берген жок бизге. Жада калса площадкадан 3-8 квартиранын балдары мына жерге батпай калат. Площадканы кыскартып, мынаны салып алды. Бул да договордо жок эле. Мына жерде детский площадка деген 108 квартирага эмес, 8 квартирага ылайыктуу болуп калган. Айтып жеткизе албадык. Анан бунун баягындай дорожкасы болуп калды, детский. Ол коюлган эмес, менде цемент полный. Былтыр менин неберем Чимкенттен келип, мына эгини айырып алып, ушул жерде көйгөйдү мен эле таптым. Шаарынын Шакиров 108 дроп 2 дарегинде жайгашкан Имарат Восток компаниясы курган домдун жашоочусумун. Биздин негизги көйгөйлөрүбүз ушул Имарат Восток ошо компаниясы башында куруп берген негизги баягы келишимдеги көрсөтүлгөн убадаларды так аткарбай, бүгүнкү күндө жашоочуларда нааразычылык жаралып жатат. Анан биз бул жерде негизинен эми атап айта турган болсок, бул дом мындан 2-3 жыл мурда 22-жылы эксплуатацияга берилиш керек эле, ботко өтүп. Бүгүнкү күнгө чейин ушул нерсе аткарылбагандыгы үчүн кээ бир жашоого ыңгайсыз жактары абдан жашоочуларды ыңгайсыз акыбалга алып келип атат да. Эми айта турган болсок, мисалы мына жерге биз тизмелеп жаздык эле. Домдун айланасындагы толук форматта тосулган эмес. Жаш балдар үчүн коопсуздугу каралган жок да. Атак ошол коопсуздук жаралгандай элес калтырып, талапка жооп бербеген тосмолорду коюп, ошо менен багы эрежени аткардык деп жүрүшөт. Андан кийин жылуулук системасы жашоочуларды канаттандырбайт. Бул канаттандырбаганын себеби дом бүгүнкү күнгө чейин ботко өтпөгөндүгү үчүн коммерциялык багыттагы жылуулук системасын бизге сунуш кылып өткөн жылы аны ишке киргизишкен 2 айга. Бирок бунун төлөмү абдан чоң көлөмдө болгондугу үчүн жашоочулар аны көтөрө албай, ошол көтөрө албаган бааны бүгүнкү күндө төлөй албай, аны төлөй албагандыгынын негизинде быйылкы кышка биз жылуулук системасы жок отурабыз. Азыркы күндө кечеги болуп өткөн суукта аябай жаш балалуулар бар, карыгандар бар, инвалидтер бар, оорукчандары бар. Мына ушулардын бардыгында чоң көйгөйлөр жаралып жатат. Азыр биздин жашоочулардын негизги талабы, азыркы учурдагы эң көйгөйлүү талап ушу жылуулук системасын, центральный жылуулук системасына туташтырып, жашоочуларды жылуулук менен камсыз кылыш керек эле. Аны компания аткара албай жаткан, аткара албаганын себеби ботко өтө элек, эксплуатацияга бериле элек. Ошо менен байланыштырып жатабыз биз. Андан кийин мына бул домдун жанындагы курулуп турган мына бул здание договордо жок здание. Проектте жок, бул проектте жок. Мына ушуну компания өзү билемдик менен куруп алып, анан мына бул жактан келип, домдун аркасы менен подвалга кире турган, жертөлөгө кире турган ходту өзгөртүп, домдун алдынан чыгарып алышкан. Ал домдун алдынан чыгаргандыгы аябай кооптуу. Аны да кошо тарталуу, баралы ошол жерге. Аябай кооптуу, себеби анын кооптуулугунда чыккан балдардын бардыгы детский площадкага өтүп жаткан учурда подвалдан чыккан машиналар жаш балдарды коюп кетүү коркунучтугу жаралып жатат да. И ошол жерден нары бери өткөндө да баг мындай жол тик жаш балдар басып өтө турган жолду тик форматта жасап койгондугу үчүн
тайгаланып, жығылып өткен жылы bir топ бала жарақат алышқан. Қартаңдар да жығылған ал жердечи. Андан кейін канализация турбасы бар. Биздечи канализация турбасын тура эмес орноткондугу үчүн жайында жанагындай канализациядан жарылуулар пайда болуп, андан чыккан жанагы отходдордун бардыгы домдун аркасына жайылып, абдан сасык жыт, чымын, чиркейлердин бардыгы каптап, элди жайында дагы аябай катуу ыңгайсыздыкка алып келип атат да. Андан кийин буга чейин жашоочулардын өзүндө дагы баягы договордо жок төлөмдөрдү жашоочуларга төлөткөндүгү дагы жашоочулар тарабынан айтылып атат. Мисалы, ошол договордо жанагы ар бир неменде квартирадагы стяжка маселеси боюнча стяжканы төлөйт деп договордо эч кандай көрсөтүлгөн эмес. Бирок бүгүнкү күндө ошол стяжканы төлөп беришкен. Стяжканы жашоочулар, алуучулар өзүңөр төлөйсүңөр деп төлөткөн. А кээ бирлери төлөйт экенбиз деп төлөп коюшкан, а кээ бирлери закондошуп бүгүнкү күнгө чейин төлөгөн эмес. А эгерде төлөтө турган болсо, закондуу түрдө төлөтө турган болсо, бардыгына төлөтүш керек эле. А эгерде договордо жокпу, анда бардыгына эч кандай төлөм жүргүзбөш керек эле да. Ушундай дагы нараазычылык бар. Андан сырткары жанагы квартиранын көлөмү чоңоюп кеткен. Жок жерден чоңоюп кеткен. Мисалы мен өзүмкүнүн айтайын. Мисалы меники договордо 70,0,1 квадрат метр деп договордо айтылгандагы кийин мага 72,73 метр квадраттын сеники чоңоюп кетиптир деп туруп, ошол квадрат метрдин акчасын кайра төлө деген төлөп бергенмин. Стяжканыкында төлөп бергенмин. А бирок техпаспортту алып атканда мага 68 метр квадрат деп эле берген. Өзү эреже боюнча 70,1 квадрат метр деп договордо көрсөтүлүп, наоборот, алар мен төлөгөн акчадан мага бериш керек эле. Андай кылбастан булар мыйзамсыз жол менен мага кошумча төлөм жүргүзгөндүгү. Бул бир эле менин көйгөйүм эмес. Ар биринде ушундайлар бар. Азыр өздөрү айтат. Анычы. Анан мына бул крышага жашоочулардын макулдугусуз мобилдик операторунун вышкасын орнотуп, элдин ден соолугуна зыян келтирип жатат. Бул вышканын орнотулганын бул жердеги жашоочулар буга чейин деле эч ким билген эмес. Буну капыстан эле биздин жашоочулар нарөт берип кетип атып, мобилдик операторунун кызматкерлери келип, ушунун башында өз кызматын кылып аткан жеринен тутуп алышкандагы байкап калышып, анан ошол жерден алар менен диалог жүргүзгөндө аларга айткан, мындан 2-3 жыл мурда эле коюлуп, айына компанияга айына төлөм жүргүзүп келатабыз. Силер эч кандай буга бийлигише албайсыңар, бул маселени ошол биз келишим түзгөн тарап гана чечет деп жооп беришкен да. А жыйынтыгында эми карай турган болсок, бул мобилдик операторунун негизги зыян жактары өзү эреже боюнча алып караганда вышкадан 30 метр аралыктан 300 метр аралыкта жайгашкан домдордогу жашоочуларга дагы зыяндуулук үчүн акчасын төлөп берет. А биздики нак төбөбүздүн 1-2-3 метр ашып барса 2 этаж, 3 этаж паста болгондо дагы бул өтө чоң зыян келтирип, адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат да. Бул деген жаш балдардын келечекте тукумсуздукка алып келе тургандыгы бул айдан ачык эле көрүнүп турат. Андан сырткары бул адамдын клеткаларына чоң таасир тийгизе турган болсо, рак ооруларында пайда кылышы мүмкүн деген илимде айтылган жерлери бар. Биз ошол коопсуздукту жок кылып, мобилдик операторунун вышкасын автоматтык түрдө берди жок кылып бериш керек. Биздин негизги талабыбыз. Домду водко өткөрүп, мамлекетке өткөрүп берсин. Мен Ташкулова Жамиля, ушул Шакирова көчөсүндөгү 108-чи дробь 2-деги үйдөгү жашоочусумун. Восток имарат курулуштун салып берген дому, строительный компания. Бул жерде көп кемчиликтерибиз бар да. 2 жылдан бери жашап атабыз, бирок договордогу эч нерсеси бүткөн эмес. Эч нерсени жасап берген жок бизге. Жада калса площадкадан 108 квартиранын балдары мына жерге батпай калат. Площадканы кыскартып, мынаны салып алды. Бул да договордо жок эле. Анан кийин канализациясы, ушу менин балкондун астынан чыккан канализация вообще талапка жооп бербеген. Кичинекей эле трубаларга коюп койгон, ону балдар ойноп кармап койсо эле түшүп калат дагы. Астына кат быйыл жазда аябай көп агып, сүрөттөрүнөн бери бар. Ошо мына жетекчиси Миргүлгө айтып, санэпчиликке арызданамын деп атып зорго койгондо да ол сырт ичине көмбөдү жерге, үстүнө эле дагы бир трубаны коюп берип койду.
Kırışkası varken onun toğuluğun içinde. Onu ballar açı oynayıp ağat dışarıdan dağı. Cay menen sası da yavaşın sık oldu. Yani bu жерде kemçilikleri көп. Bizning жителдерибиз да кайрылышты. Көпчүлүк ошолордун кемчиликтеринин баарына кошулабыз. Эми ошол биздин мэрибиз Жеңишбек Шериматович бизге дагы көңүл буруп кичине ушул биздин домубуздун немеси чакырсак келбейт. Бизге салып берген жетекчибиз. Кайрылсакчы мэрге да бир жолу кайрылып көрдүк. Онда да биз макулдашылган бул келишимдеги бар деп уктур. Ушул домдун кемчиликтерин бүтөтүп бизге дагы кичине жашоого шарт түзүп карашпайбыз деп ойлойбуз. Бизге дагы көңүл буруп коюңуздар. Мен баягы кызык айтатыган жерим деген мына. Мен бала болуп 3 жашка келгенде мына канализация, туалеттикке отход сыртынан коюлганды биринчи жолу көрүп атам. Мынаны көргүлөйүн Николай, мына. Мына жерде бир труба чыккан. Мына шырылдап кулагы угулуп турат. О, неде бир труба чыккан. Мына зелин эмес, ушунун тагында массировка болуп жатат. Мына неме труба, мына пластмасса. Бул жүз 1-2 жылда жарылат. Бул өмүр бою чыдабайт. Бул бир. Экинчиден бул жайдын жарымында жарылып кетип, мен 4-5 күн чыкырып эч кимди келе албай, акыры мушташка туура келген. Мына менин үйүм мына. Неберлерим бүт айылга айдап жаным тынды. Эгер бирдеке оору жуга турган болсо, мен башка сөзүмдө буларым. Бул өмүр бою боло турган эч жерде канасы жок. Мунун эң оңой жери мына көрсөткөн жерде, мына 5 метр жерде центральный канализация бар аткоттук бул. Мына казай менен келише албай кылган иши ушул. Тетир айдап салган муну. Бул болбойт. Эртең суукта биринчи келесиңер, ошондо биринчи дагы мен көйгөйлөйм. Булар балдардын баары биринчи мен ошол жерде сигналмын. Дегенде эле менин мурдума чыгат мына. Өзүм биринчи дазмын. Буну карай турган неме учреждение организациялар барбы жокпу бизде түшүнүк эч калбады. Көйгөйдү айта турган эч жака барып неме кыла албадык өзү, бирок эми топтолуп келдик. Мына отопление берилгенине ноябрдын 4-үнө берилген болсо, бизде ойлонгон адам жок, басып келген адам жок. Бул бир. Экинчиден мына машина коюлуп калды. Мына жерде домго коюлганда мына негизи китебиндеги дейди, китебинде. Мына жерде стоянка как положено асфальт болуш керек. Бул шахматный кылып ар жерин өңгүл кылып цементтеп 2 сантиметр куюп, уже башы жарыла баштады. Ана бул дагы көйгөй жери мына канализация арык сыртка арык жамгырда кете турган нерсе, мына ондукту коюп койгон буга түкүрсөң толуп кала турган нерсе бул. Анан эң көйгөйлүүсү майли цемент эле болсун жашай берели болуптур майли. Кымбатчылыкка дейли. Буну куйганда мына үй жака карап жамгыр жааганда келсеңер, мына үй жака карап уруп турат жамгырдын баардыгы. Мына арыкта толуп мына мен жака гана урат. Мына өзү мына эңкейиш болуп калган да. Болбосо мына туалеттики центральный мына жерде качылай. Ана 5 метр жерде турат. Ушул адам менен келише албай экөөнүн кылган иши мына тетир айдап салган. Тем более мына пластмассанын жукалыгын өзүң билесиң. Негизинен алганда мына помещениябыз өтө көп адамга иш менен камсыз болуп турган нерсе да. А бирок ушул күнгө чейин бул жер мусоркана болуп жатат. Мен ошол жерде коркчумун. Күндө балдары бир асылып калбасын, жыгылып калбасын, тыгылып калбасын деп. Мына ичи полный мусоркана. Жумасына тазалай бермей жададым мен. Акыры мен мына жителер менен урушка мушташка туура келди. Биздин көйгөй өтө оор. Бизди бир жакшы жолго салып, үйдү ушул ойдон болсо дагы бир мына жашай тургандага ыңгайлуураак кылып берген да майыл эле да. Сапсын биз кароосуз калдык. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз, мен ушунга чейин түшүнбөйм. Мына здание бул негизи үйдүн башкы проекти, түпкү проектисинде жок нерсе да. Кийин жомок болуп эле пайда болуп калды. Бул жер майли, кыргыз болуп кеңирчилик кылайлы, болуптур майли, турсун. А бирок мына жерде детский площадка деген 108 квартирага эмес, 8 квартирага ылайыктуу болуп калган. Айтып жеткизе албадык. Анан бунун баягындай дорожкасы болуп кетти, детский. Ол коюлган эмес, менде цемент полный. Былтыр менин неберем Чимкенттен келип, мына эгини айырып алып, ушул жерде көйгөйдү мен эле таптым. Мына карасаңар, мына жерде мына детский площадканы күн көрсөтүп коюлду. Кесипчи о жерде жаткызбойдук, ошондо тапып болбойт. Мына немеле оюнчуктар өздөрү араң батат. Бала батпайт бу жерде. В общем, мүмкүн эмес да. Анан неберем былтыр анеден түшүп кетип, мына ал өзү алигинде жумшак дорожка болуш керек па? Ондай дегендин оосу жок бу жерде. Мына бүт цемент. Мен неберем келип,
Oğuzı jığılıp mı Bayınsağa barıp ağzından tötse керек uçottu. Mınadan mınaga çayın ayrılıp kalgan. Kıykırıp jadap kalgan. Başka hiç neyse bizge. Mınдай bizde birөө sen ne öğrenken mına 19 керек эле. Mına Daraşka başka hoş келгенде bir panda zat basıp gelgen жоқ. Biz göy suraganda adam жоқ. Bu şehirde kurucular жазда bir görgön былтыр февралда атапилене бергенде başka чыкырып алам, ийлеп алам, бакырып алам кетип коydu. Bizge ушул видео